Жаман ел болбойт, жаман адам болот деп кыргызда айтышат. Тажик эли биздин коңушубуз. Жүздөгөн жыл коңушу жашаганбыз, мамилелешкенбиз. Мындан кийин дагы коңушу жашайбыз. Бирок провокацияны уюштурган, агрессияны уюштурган алардын жетекчилери болду. Тажикстанда авторитарды үй бүлөлүк бийлик Рахмановтардын кланы башкарат. Кыргызстандагы демократия, адамдык ресурсубуз бул биз үчүн чоң жетишкендик гана эмес, бул биздин чоң куралыбыз. Адам эркиндиги, адам укуктары, демократия ковид вирусунан дагы авторитардык бийликке коркунучтуу. Кыргызстандагы эркин коом Тажикстан калкынын бир бөлүгүнүн симпатиясына ээ болуш керек. Алар Кыргызстандай болуп жашашыбыз керек деп өз өлкөсүн өзгөрткөнгө аракет кылыш керек. Өзүнүн авторитардык лидерлерине басым жасагандай болуш керек. Демократиялык вирусту биз жалпы региондун биринчи кезекте Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн пайдаланышыбыз керек. Тескерисинче биз граждандык коомдук укугун активисттерди камап, Тажикстандагыдай, Түркмөнстандагыдай коом түзүп койсок, анда биз артыкчылыгыбыздан айырмалайбыз. Дагы бир жолу санап өтөйүн. Бизде кандай артыкчылыктар бар? Биз Кудай берип, геостратегиялык жерден орун алган экенбиз. Регионго келген суу бизде калыптанат. Суунун башында турабыз. Гидроэнергетиканын ээсибиз. Жибек жолу биздин дарбазаларыбыз аркылуу, Эркестан, Торугарт аркылуу өтөт экен. Бул биздин байлыгыбыз. Анан эң негизгиси акыркы 30 жылда эркиндикти сүйгөн, өз намыс кадыр баркын билген, өз алдынча адамдар эл пайда болду. Бул да биздин чоң улуттук байлыгыбыз. Дагы кошумча суроо. Баткенде конфликт болду чек арада. Анан баягы биздин Кыргызстанда бийлик башындагылар дагы билдирүүлөрү ар кандай болду дейт, ар кандай кабыл алды. Ошонун ичинен коомдук уюмдардан, партиялардын ичинен Атамекен биринчилерден болуп Тажикстанда агрессия деп айыптап чыкты да. Ушул эмне үчүн агрессия деп мындай тез арада ушундай билдирүү кылдыңар, жана бул партиялардын мындай билдирүүсү канчалык маанилүү? Чек араларда бизде конфликттер болуп келди. Өзбекстан менен, Тажикстан менен. Бирок алар локалдуу бир жерде масштабы кичинекей болуп келген. Ошол жерде солдаттардын ортосунда, элдердин ортосундагы эмоционалдык чыңалууну улам дүрт этип кайра токтоп турган. Тажикстандын бул жолку Кыргызстанга кол салуусу бул масштабтуу болду. Бул бир күндүк эмес, бир нече күн. Балким андан да көпкө пландаштырылган аскер акчасы болду. Лейлектен баштап Баткенге чейин чек араларда кол салууга болду. Бул кол салуу алдан ала пландаштырылган. Күч ошол жерге жыйналып топтолгон. Мен эсиңиздерге салгым келет. Тажикстан өз армиясын гана эмес, эски боевиктерин жыйнап, жергиликтүү ОПГ деп коеюн, спортсмен чалыштарга курал таратып берип, аларды Кыргызстандын элине каршы тукурган. Баарыбыз билебиз, бир апа ыйлап чыкты, мен эки баламды курулуш куруп жаткан жеринен тажиктар урдап кетти деп. Алар келип интервью беришти. Бизди уруп сабап, канча аскер бар айлыңарда? Алар кайсыл жерде жайгашкан? Пост кайсыл жерде уктайт деп ошолар жөнүндө сурады дейт. Профессионал военный эмес, китеп менен фильмди көргөн адамдар билет. Бул тактикалык разведка. Эртең басып алабыз дегенде ошол жергиликтүүлөрдү кармап, баары жашы ачык болуп, эртең мына киребиз деп калганда гана ошону кармап алып,
кайсыл жерде турат, кайерде эмне деп сурайт. Ошол эле күндөрү Тажиктин тышкы иштер министри Орукта 8-класстын 2 баласын кыргыздар урдап кетип, кыйнап, суракка алып атыптыр деп Кыргызстанга официалдуу нота жөнөттү. А кечинде бул фейк экени аныкталды. Эмне алар билбейт беле? Билет, жок, жаш балдарды кыйнап атат экен деп, өз элин бизге каршы тукуруп, мындай душман кылганга, өзлөрүнүн агрессиясын актаганга аракет кылды. Бүгүн эмес, ошол эле убакта жерге талда кыргыздардын паспортун текшерип, ким кыргыз паспорту болсо, Кыргызстанга чыгып кет деп текшергенде 20-апрелден кийин эле башталган. Бул узакка созулган даярдык болгон. Ошон үчүн биз муну аскер агрессиясы деп атадык. Коңшубуз албетте. Биз эл менен душмандашпайбыз. Бирок башкаруу режимине, өлкөнүн башында турган адамдарга өзүбүздүн претензиябызды эл аралык норма менен коюп, аларды айыпка жыгыш керек. Бул биздин ата мекен партиясынын позициясы, бирок бүгүн биздин мамлекетте так ушундай позицияда баарыбызга белгилүү. Кыргыз Республикасынын генералдык прокуратурасы дагы так эле ушундай жүйөлөр менен иш козгоп, бул конфликттин күнөөлүүлөрүн иликтеп жатат. Аскер күчтөрүнүн рейтинги боюнча бүгүнкү күнү Тажикстан дүйнөдө 138 өлкөнүн ичинде 99-чу болуп турат. Кыргызстан 93-чү орунда турат. Биздин аскерибиз Тажикстандыкына караганда күчтүү, ар дайым күчтүү болуп келген. Эгер биз геосаясий, геостратегиялык ордубузду элесек, биздин күчүбүз Тажикстанга караганда кыйла үстөмдүк кылабыз. Анан эң негизгиси биздин солдаттардын тажрыйбасы, алардын духу биздин армияга чоң эле үстөмдүк берет. Албетте, арифметика менен санаган адамгерчиликке жатпастыр. Бирок аскер кызматкерлерин алганда биз тараптан бул кагылышуда 3 аскер курман болду. Тажик тараптан 9 аскер курман болду. Бизде курман болгондордун көбү бул граждандык адамдар. Ошо головнойдун алдында граждандык адамдарды миномет артиллерия менен атып 15-ке жакынын өлтүрүшкөн. Анан айылдарды талап тоноп мародёрлук кылган убакта дагы жабыркаган адамдар болду. Биздин аскерлерге эгер приказ берилгенде, адекваттуу отпор бергиле деп приказ берилгенде, мен ойлойм, Тажик армиясы мындан да көп жоготууларга учурамак. Эми бул башка кеп. Эмне үчүн приказ берилбеди? Эмне үчүн ушундай кырдаалда атайын инструкциялар, пландар түзүлүп берилбеди? Бул башка кеп. Анын сырын биз билбесек дагы биздин аскер жетекчилерибиз билиши мүмкүн. Муну бизге келечек көргөзөт. Акыркы суроо болсун. Ушеден ошол приказ берилбеген себеби баягы чоң эл аралык башка күчтөр аралашып кетти деп атат. Ошол боюнча дагы кандай эсептейсиз? Эми биздин социалдык тармактарда биздин граждандардын сөзүн укканда ким утулду? Биз уят болуп калдык. Биз эч убакта мындай болбой жүрдүк элек. Сөзүбүз кыска болуп калды. Тажик армиясы, банда формированиялары биздин ыйык жерибизге басып кирди. Бир нече күн болсо дагы деп ызаланып турган чагыбыз. Эми бирок тактикалык планда деле, стратегиялык планда деле мен оюмча биз уттурган жокпуз. Тескерисинче саясий информациялык планда Тажикстан бул жерде чоң
утулушка кириптер болду. Мен ошентип ойлойм. Эми чек ара маселеси боюнча дагы жакшылык айтып өтпөсөм болбойт. Эми чек ара маселеси абдан татаал маселе. Фергана өрөөнү дүйнөдөгү эң калк жыш жашашкан жер. Фергана өрөөнүндө 1 квадратный километрге 400 адамга жакын адам жайгашкан. Бул Кыргызстанга караганда 12 эсе тыгыз жайланышкан, Казакстанга караганда 56 эсе тыгыз жайланышкан. Өзбекстандын орточо тыгыздыгынан 6 эсе көп калк ушул Фергана өрөөнүнө чык жайгашкан. Аларга жер жетпейт, аларга суу жетпейт. Проблема көп. Орусча айтканда взрывоопасный регион, ал религиялык факторлор жана башка улут аралык факторлор менен, анан тышкы игроктордун аракети менен ушундай коркунучтуу жер. Ошондуктан чек ара маселесин абдан көкбөрүм кылып чечилбейт. Бул абдан дипломатиялык сүйлөшүүлөр менен абдан тыккан иштеп чечилиш керек. Эми биздин мамлекет башчысы, өкмөт башчылары абдан этият болуш керек, сак болуш керек. Алдап коеюн эле деп күтүп турат. Саясатта, соодада эле достук жок. Кел, мен сага баарын чечип берейин деп эч ким күтүп турбайт. Алдап коем деп күтүп турат. Сак болуш керек. Шашпаш керек. Адистер менен кеңешиш керек. Өлкөнүн тарыхын, чек аранын аныктоо тарыхын дыкат, иликтеш керек. Анан эң негизгиси ушул участокты чечип атканда ушул участок жөнүндө эле ойлобош керек. Тажикстан менен болгон 980 километрдин тарыхын баарын кошо ойлош керек. Анткени ушул жерден башкача чечсең, сен башка жерде дагы ушул принцип менен чечишке туура келип калат. Мына бүгүн Варуктан Тажикстанга жол ачып беребиз деп атат. Куруп. Кеп Варук жөнүндө эле сөз болгон жок да. Биз президент түзүп атабыз. Жол ачып атабыз да. Биз Варукка жол ачып берип атабыз дегенде Өзбекстандын, Кыргызстандагы сокунду ойлошубуз керек. Бүгүн бизге тажиктердин проблемасын, анклаванын проблемасын кандай чечсек, эртең Өзбекстандагын так ошондой чечип бер деп айтат. Чечип бересиң да. Ошон үчүн биз бүгүн муну чечип атканда, кийинки ушуга окшогон ситуацияларга дагы мындай чечүүнүн жолдорун мындай ойлоп коюшубуз керек. Ошон үчүн ушул маселелерди чечкенде мен биринчи кезекте теги УКМКнын башчысы, мамлекеттер аралык чек ара боюнча комиссиянын тең төрагасы, биз тараптан төрага Камчек Ташиевке каргылгым келет да. Эми патриот Камчек Ташиев баарын билебиз. Ниети жакшы, бирок абдан сак болуш керек, шашпаш керек, кеңешиш керек, жети жолу өлчөп бир кесиш керек. Биз ошол эле бир участокты анан бүгүнкү ситуацияда эле чечип атканыбыз жок. Бүтүндөй биз Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы эмес, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек араларды чечүүнүн президентин түзүп аткан болобуз. Чоң рахмат, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Мындан кийин дагы биз орчундуу суроолорго жооп алып турмакчыбыз. Сиздерге рахмат.